100 жыл мурдагы эле элибиз таралаган сөздөн айткым келет. Бир аксакалыбыз көлдө жакшы улгаят экен, мырза болуп улгаят экен, жакшы кийинип, жакшы тамактанып, жакшы атты минип, касиетке жетип, айтканы ишке ашып, айылдагылар балдарынын аттарын коюп, мал жаны жоголсо, аксакал малдан ажырап калдык, кайдан табабыз деп акыл сурап, төрөбөгөн аялдар болсо дубасын угуп, айтор чоң касиетке кадырга жетет. Мансаптуу боло баштайт. Ары басса да, бери басса да эл каптап жүрөт. Мансап кимди гана жолдон чыгарбайт, каада күтө баштайт, оочолоно баштайт. Ошондо жанына байбичеси келип, аксакал карыям, кичине жыдып аткан жокпузбу? Корого келген көп жаштарды тоготпой, жаныңа нарктууларды жолотпой, эмнегедир акыркы мезгилде текеберленип баратасың, десе баягы аксакал чыртый түшүп, ургаачыда эмне касиет? 3 маал берген чайыңдан башка, 3 катын менен кошулуп айткан айыңдан башка эмне касиетиң бар? Ийне каякка барса учук аркасынан ээрчийт деп терс сүйлөп койгон экен, байбичеси таарынып калат экен. Аксакал жакшы касиетке жеткен экен, көлдүн үстү менен барса да буту сууга малынбайт экен. Ошол байбичеси таарынган күнү эртең менен туруп, малдашын уруп, намазын окуп, атын токуп, көлдүн жээгине келип, ортосуна барып, жайдамазын жайып, намаз окуп кирет, буту кызыл ашыкка чейин суу болуп калат. Кудай сакта эмне болду деп үйүнө келип, унчукпай жатып алат. Таң атат, экинчи күн келет. Экинчи күнү дагы көл жээкке барат. Ортосуна чейин барып, жайдамазын жайып, намаз окуп кирет. Кыргызча айтканда куу такымга чейин, азыркыча айтканда тизеге чейин суу болот. Окуй, касиетим каякка барат деп, а күнү да чочуп, маанайы пас, сабыры сус, сиркеси суу көтөрбөй, көп сүйлөшкүсү келбей келип, ары карап жамынып жатып алат. Үчүнчү күн дегенде, о Кудай деп таң атпай туруп, малдашын уруп, намазын окуп, атын токуп, көлдүн так ортосуна келип, намазын окуп кирет. Киндикке чейин суу болот. Шалбырап үйүнгө астай келе жатса, алдынан байбичеси тосуп чыгат. Чалым, жылаан чакпай, жылкы теппей, таң атпай, сабырың сус, сизге не болду дейт экен. Дегенде аксакал жер карап, өткөн күнү экөөбүз бир аз чырлаша кеткенден баштап акыркы 3 күн бою малынып атам сууга. Биринчи жолу кызыл ашыкка чейин суу болдум. Экинчи жолу тизеге чейин, мына бүгүн киндикке чейин суу болдум. Айланайын байбиче жаактан жаңылып, кебимден жыдып, акылдан айнып баратамбы? Ушуну жандырып берчи, эмне болот эт ушундай? Ургаачы жансың го, эстүү жансың го. Сөөгүң таза жан элең, сөзүңдү угайынчы дейт экен. Ошондо жаштарга жакшы көңүл бурбай, малдашыңды адатынча урбай калганыңда, бу чалым эмне болуп баратат деп, байланган жоолугумдун астын бошотуп эле койдум дептир. Сен ошо күнү кызыл ашыкка чейин суу болдуң дептир. Экинчи күнү сенден кеңеш издеген адамдарга саламың түз барбай, тетирленип, элди күттүрүп, чепкениңди беймаал жамынып чыгып калганыңда, бу чалым пайгамбар жаштына жакындаганда камгактай делдектеп калабы? Бул эмнеси деп, жоолугумду шыпырып, кежигеме түшүрүп эле койдум дептир. Сен ошого чейин тизеге сууга чейин сууга малындың дейт экен. Үчүнчү күнү сен 70-тен өтүп, пайгамбар жашына жетип, атты минсең эки жакты карап, чачыңды бөлүп тарап, кайра-кайра күскүнү карап, Кудая тоба карыган кезде көп корого келген кыз келинди чекесиненөөп калганда, өлүңдү көрөйүн, бу чалым карыганда эмне болот? Ушинтип элди уят кылабы деп, кичине жаман көрүп койдум эле дептир. Ошондо сен киндикке чейин суу болдуң дептир. Чындап жаман көргөндө чөгүп өлмөксүң дептир.
тогуз азаптын барын көрүп өлмөксүң дептир. Дегенде баягы аксакал кол чапсаңар чаап алгыла. Ошондо баягы аксакал илгеркичи айтканда кемерин чечип, азыр айтканда курун чечип мойнуна салып, "О Кудай, жараткан мени куурайдын түбүнөн тапкан турбайбы, касиеттин баары ургачыда жаткан турбайбы? Биз эркек казыкка байланган торпок экенбиз, тегеренип жүрө берген. Сен казык экенсиң" деп кыргыз журтунда эркек менен ургачысы, эркек менен айымы тең ата болуп журт башкарган, эл башкарган. Каныкей, Сайкал, Кыз Куялы, Жаңыл Мурза, Кишимжан. Андан беркилерин эле айталы, Курманжанды аткажабыз. Бир гана кыргыз аял баласын даргасып атканда, "Айланайын балам, ажалды тике кара. Мени уят кылбай өлгүнүң, ажарды мени жер каратпай өлгүнүң" деп. Кайсы бала ушинтип эне айтат? Бул туу жугар дубанды бузган кыргыздын аялдары айтат.